Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidna ilma. Allahum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Сөзімді шексіз мейірімді жана ченімсіз ырайымды болгон Аллах Тааланын аты менен баштагандан кийин сиздер менен бүгүн дагы бир жолу эфир аркылуу биздин ислам шариятыбыздагы эң бир маанилүү болгон биз сөз кыла турган нерсе мин афатил лисан, тилдин апааттарынан деген бир темада сөз кылабыз. Тилдин эң чоң апааттарынан бири, ажыр сооптун эң апааты болгон тил ооруларынан бири бул гыйбат. Гыйбаттан ушунчалык өзүбүздү аярлай турган, этият боло турган нерсе болсо, экинчиси ан-намимату ва тухмату вал бухтан, чындыгында ушак. Ушак дагы шариятыбыздагы эң чоң күнөөлөрдүн бири. Мына ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде кыяматка чейин окула турган Аллахтын сөзү болгон Кур'андагы бир канча аяттарда бул ушак жөнүндө ушу катуу эскерткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн берекелүү хадистеринде ушакчылар бейишке кирбейт деп катуу да айткан. Себеби эмне үчүн мынчалык ушак адамдардын арасындагы өтө бир чоң нерсеге эскертүү берилген десе, себеби дегенде бул тил себепти Аллах Тааланын ачуусуна, каарына келе турган нерселерди кылып алуу коркунучу бар. Ушак себепти. Мына ошондуктан дагы иннал абда ла ятакаллам би калиматин мин сахатиллахи ла юлqi лаха балан яхуи биха илан нари жаханнам деп айткан. Чындыгында адам ойлобой, оозуна келбей ар нерсени айтып отуруп, Кудайдын каары келе турган дагы кээ бир нерселерди айтып жибериши мүмкүн. Мына ушул нерсе ал адамды түздөн түз дозок отуна алып барат деп айтты. Мына ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жогорудагы Муаз разияллаху анху баяндап кеткен хадиске улай кайта турган болсок, эмне деди Пайгамбарыбыз? Куф алейка хада деди. Сен мына ушул нерседен тыйылгын деп Пайгамбарыбыз катуу эскерткен. Себеби дегенде тилди эгерде жакшы нерсеге иштете турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн берекелүү хадисинде айткандай эле, тил менен жеңил айтылган кээ бир зикирлер, кээ бир нерселер Аллах Таала асман менен жерди толтурат деп айтат. Мисалы, Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, тамлаул мизан. Субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, тамлау ма байна самавати вал арди. Чындыгында субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар деп айткан жеңил бир зикирлер чындыгында бул таразаны толтурат деп, таразаны оор келтирет деди. Пайгамбарыбыз да хадиске улай эле асман менен жерди толтура турган улуу бир соопторго ээ болот тил менен деп айткан. Мына ошол эле учурда тил менен жогоруда айткандай чоң бир өзүбүздүн кылган амалыбызды жокко чыгарып ала турган коркунучтуу бир учурлар дагы жок эмес. Мына ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи сиз менен бизге ушак өтө бир оор бир апаттардан бири экендигин эскерткен. Бул чоң күнөө экендигине Пайгамбарыбыз күндөрдүн биринде бир эки кабырдын жанынан өтүп баратып, бул эки кабыр ээси аябай катуу азапталып атат деп айтты. Мына ошондо алар эмне себептен ушундай азапты болуп аткан дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ва кана ямши бин намима ва аммал ахар ва кана ла ястабриу мин баулихи деди. Биринчиси болсо бул адамдардын арасында ушак айкынды жайып жүргөн адам болчу. Экинчиси болсо өзүнүн зара кылгандагы сийтигинен сактанбаган адам деп айтты. Демек, адам баласына кабыр азабына, акыретке чейин эле бул дүйнөдө кабыр азабына себеп боло турган, кабыр азабына дуушар болуп кала турган оор нерсе экендигин Пайгамбарыбыз эскерткендигинде. Ал эми демек сиз менен биз жогоруда айткандай ушак дагы өтө бир оор күнөөлөрдүн бири. Мына ошондуктан Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде вайлулли кулли хумазатил лумаза деп баштайт. Вайлулли кулли хумазатил лумаза. Аллах Таала вайл болсун деди. Ар бир хумаза жана лумазаларга Аллахтын
вайлы болсын деп айтты, каргыш болсын деп айтты. Кээ бир тафсирлерде вайлдан максат Кудай сактасын, дозоктогу бир өрөөндүн аты, айтор кандай болгон күндө дагы каргыш бул өтө бир оор нерсе экендигин эскертти. Мына ошондо тафсирде ал-хумаза деген эмне дегенде Абдуллах ибн Аббас разияллаху анху ушундай дейт. Ал-хум машшауна бин намима al-mufarriquna bayna al-ahibba wal-baghuna lil-bura'i al-ghaib деп айтты. Чындыгында бул хумаза менен lumazа кимдер деп айтса, алар дайым адамдардын арасында ушак ташып жүргөндөр жана бирин-бири жакшы көргөн, бирин-бирине жакын адамдардын арасын ажыраткандар жана айыбы жок адамдарга айып таккандар, чегинен чыккандар деп эскертти дейт. Демек, сиз менен биз биле турган маселелердин бири Катада разияллаху анху дагы риваят кылган хадисте эмне дейт? Ал-хумаза аллази яибука фил гайб деди. Чындыгында ал-хумаза деген сен жок учурда сенин айыбыңды айтып гыйбат кылган нерсе бул хумаза деди. Ал-lumazа десе ал-lumazа аллази яибука фи вajhik деди. Ал эми lumazа ким десе сенин бетиңе айыбыңды айтып адамдардын көзүнчө уят кылган адамдар деп айтты. Мына ошондо демек сиз менен биз Саид ибн Жубайрдан вал Катададан дагы риваят кылган хадистерде ал-хумаза аллази якуллухум ан-наси ва яхтабухум деди. Демек гыйбат кыл ал-lumazа деген демек бул гыйбатка тиешелүү нерсе деп айтты. Гыйбатка тиешелүү нерсе. Анын адамдардын этин жеген. Ал-lumazа десе ва-та'ану алейхим ал-lumazа дегенде аларга жалган жала жапкандар, тухмат кылгандар деп тафсирлеп берген дейт. Демек бул ал-humazа яхмазу ан-наса биядихи ва ядрибухум деди. Биринчиси кээ тафсирлерде болсо Ибн Язидтен бул humazа деген колу менен же буту менен ыза берип, ал адамга денеси менен ыза бере тургандар булар humazа болот. Lumazа десе алладина ялмузухум билисанихи ва яибухум. Чындыгында ал эми lumazа деген ким десе тили менен ыза берген, адамдардын айыбын ачкан, айыбын айткан нерсе деп айтты. Суфиян ат-Тауриден риваят кылган хадистерде бул humazа менен lumazа эмне десе ал-humazа билисанихи ва ялмузу биайнихи деп айткан. Ал эми humazа дегенде бул тили менен, ва lumazа дегенде көзү менен ишара кылып, бири-биринин үстүнөн мыскылдап, бирин-бири үстүнөн күлгөндөр. Мына ошолор кирет деп айткан. Демек, сиз менен биз бул ушак кылуу канчалык оор күнөө экендигин эскертип, мына ушул Курандагы Аллах Таала билесиздер. Масад сүрөсүндө Аллах Таала Абу Лахабтын аялын Аллах Таала сүрөттөгөн аятта وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ деди. Чындыгында анын аялын дагы Аллах Таала сүрөттөп, отун көтөргөн абалда дозокко кирет деп айтты. Эмне үчүн отун десе, бул отундун максат эмне? Муфассирлер айтса, al-maqsudu bil khatab fil ayati sabiqa hiya an-namima деди. Себеби ал отун көтөргөндөгү ал аялы көтөргөн отун бул ушак деди. Эмне үчүн десе, لإنما سميت النميمة خطبا لأنها سبب بانشغال العداوة بين الناس. Себеби дегенде адамдардын арасында, адамдардын ортосунда душмандыкты ойгото турган, от жакканга себеп боло турган амал болгондуктан Аллах Таала бул ушакты отунга теңеп, отунга салыштырып айтты дейт. Себеби мына ошондуктан дагы Аллах Таала Абу Лахабтын аялын кыяматка чейин окулуп кала турган мисал катары Аллах Таала Куранда калтырып койгон. Аллах Таала дагы бир башка аятта болсо وضرب الله مثلا للذين كفروا وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما дейт. Аллах Таала кыяматка чейин дагы бир өрнөк боло турган, үлгү боло турган, башкаларга ибрат боло турган кылып калтырып койгон. Эмне ал десе, Лут пайгамбар менен Нух пайгамбардын аялдары дейт. Алар Кудайдын сүйүктүү пенделеринен, салих пенделеринин кол астында болуп туруп дагы, алар ошого карабастан фаханатахума кыянаттык кылышкандыгы себептүү Аллах Таала кыяматка чейин ушундай башкаларга
өрнөк боло турган, башкаларга сабак боло турган кылып Аллах Таала калтырып койгон дейт. Эмне үчүн десе, ал аяттагы ал-хиянату фил ая ал-мақсуду бихан намима деп айткан. Себеби Аллах Таала Курандагы эки пайгамбарга ал аялдын эки пайгамбардын аялдары эмне кыянаттык кылган эле десе, ушак менен кыянаттык кылган деп айтты тафсиринде. Демек, сиз менен биздин өзүбүздүн эң жакын адамыбыз болуп туруп дагы ушак себептүү, эгерде анын айыбын ача турган болсок, эгерде анын айыптарын айта турган болсок, Аллах Таала ал адамды Аллах Таала жакын болгонуна карабастан бул кыянат деп эсептеди. Мына ошондуктан дагы азыркы учурда биздин үй бүлөлүк мамилелерде, үй бүлөлүк маселелерде аял менен эркек ушунчалык бири-бирине ак никеден кийин Аллах Таала Куранда сүрөттөгөндөй «Хунна либасул лакум ва антум либасул лахунна» дейт. Чындыгында хунна деп аялдарды ак никеден кийин өз өмүрлүк жолдошуна, күйөөсүнө бул кийим сыяктуу деп айтты. «Ва антум либасул лахунна» жана силер дагы, эркектер дагы өз ак никеңиздеги аялыңар үчүн силер дагы кийим сыяктуусуңар деди. Сиз менен биз кийимди качан кийебиз? Сиз менен биз кийимди эгерде үшүгөндө кийебиз. Жылуулук үчүн. Демек, аял менен эркектин ортосундагы мамиле бирин-бири ушунчалык үшүгөндө бирин-бири ортодо жылуу мамилени, жылуулукту бере турган нерсе. Кийимди эмне үчүн кийебиз? Адам кийим кийген кезде бир адам өзүнүн айыбын жашыруу үчүн, адамдардын алдында бир уяттуу нерсесин көргөзбөй турган нерсе болгондуктан кийим кийиле турган болсо, ак никедеги аял дагы күйөөсү үчүн, ал эми күйөөсү аял үчүн дагы бирин-бирин айыбын жашыра турган, бирин-бирин сырын эч качан таркатпай турган, балким айыбын эч кимге айтпай турган, кайын журтуна болобу, же өзүнүн төркүнүнө болобу, эч кимге айтпай турган нерсе экенин Аллах Таала ишара кылып атат. Демек, аял менен эркектин ортосунда дагы тил себептүү, ушак себептүү, анда чоң бир балеге кириптер болуп кала турган, кыянаттык болуп эсептеле турган нерсе. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала катуу басып белгилеп эскерткендигинде турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир имам Ахмад Аби Малик ал-Аш'ариден риваят кылган дагы бир хадисте болсо, «Ала ухбирукум биширарикум» деди. Мен силердин эң жаманыңар ким экендиги жөнүндө кабар берейинби деди. Мына ошондо «Қалу бәлә я Расулаллах», Аллахның елчisi сөзсүз бизге кабар бериңиз, айтыңыз деди. «Әл-мәшшауна бин-намима» деди пайгамбарыбыз. Чындыгында адамдардын арасында ушак айкын таратып басып жүргөндөр деп айтты. «Әл-муфарриқуна бейнал-ахибба», жакындардын, жакшы көргөн бири-бирине жакын адамдардын арасын ажыратып, ортосун бөлгөндөр. «Вал-багуна лил-бураа ал-анат», ривая ал-айб деп айтты. Чындыгында бул бирөөнүн арасындагы жакшы көргөндөрдү ажыраткандар жана эч бир айыбы жок адамдарга жала жаап, ар кандай айыпты, ар кандай бир кемчилдикти жапкан адамдар деп айтты. Демек, сиз менен биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул хадистеринен тыйнак чыга турган нерсе, сиз менен биз ушактан, азыркы учурда ушактын ушунчалык жеңил болгондугу. Сиз мурдагыдай Аллах Таала Куранда сүрөттөгөндөй ар жакка барып адамдардын арасында таркатып эмес, балким үйүңүздө жатып алып, эч жакка чыкпай туруп дагы телефон аркылуу миңдеген, 100 миңдеген, балким миллиондогон адамдарга ар кандай такталбаган маалыматтарды, такталбаган сөздөрдү аныктабастан, баяндабастан, аны сиз балким түшүнбөстөн туруп жайылтуу, бул Аллах Таала сиз менен биздин пайгамбарыбыздын жогоруда айткан хадистеринде айтылып аткан эң чоң күнөөлөрдөн бири бул ушактар. Демек, адам бири-бирин байкабастан туруп дагы тил апаттарына кезигип калышы, тил апаттарына дуушар болуп калышы бар. Мына ошондуктан сиз менен биздин бул шариятыбыз тазалыктын, исламдын дини. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят кылган бир хадисинде мындай деп айтат: «Инна ахаббакум илейя ахасинухум ахлакан» деди. Силердин мага эң сүйүктүүңөр жана жогоруда силердин эң жаманыңар жөнүндө деп айтты. Ал эми бул хадисте болсо, силердин эң жакшыңар, мага эң жакын, эң мага жагымдууңар, сүйүктүү болгонуңар ким десе, ахасинукум ахлакан деди. Кулук мүнөзү чырайлуу болгондор деди.
Мына ошондуктан дагы кулк мүнөзү чырайлуу болгон адамдар аз сүйлөйт деген. Көп амал кылат, көп ибадат кылат. Эмне үчүн аз сүйлөйт? Себеби дегенде көп сүйлөгөн адам көп жаңылышат, көп сүйлөгөн адам көп адашат. Ал эми акылдуу адам болсо, канчалык адамдардын арасында отурса дагы, канчалык ал өзү билсе дагы, билимдүү, илимдүү болсо дагы, узак убакытка чейин сүйлөй отуруп, ар кандай адамдардан жакшы нерселерди угуп, өзүнө тажрыйба топтойт. Ар кандай адамдардан угуп отуруп, өзүнө дагы бир маалымат алат. Ал өзү сүйлөп отурган адамдардын сөзүнүн аягында өзү бир тыянак чыгарып, ошол сөздүн дагы каймагын терип ала туруп, ошол сөздүн дагы бир гүлүн, ушунчалык гүлүн терип, ал өзүнө пайда алган сыяктуу акылдуу адам, Кудайдан корккон таква адамдар аз сүйлөйт. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жогоруда айткан хадисиндеги "Ман кана юмину биллахи фальяум ахир" кимде-ким Аллах Таалага жана акырет күнүнө иман келтирген болсо, "фальякул хайран ау лиясмут" сүйлөсө жакшы нерсени гана, акыйкат, чындык, туура нерсени гана айтсын, сүйлөсүн, же болбосо сукут сактап, унчукпай отурсун деп айтты. Демек, унчукпай коюу айып эмес. Унчукпай отурган адам айыптуу эмес. Ал жаман эмес, балким билсе билбесе ал маалыматтарды тактабастан туруп, адамдарга туура эмес маалыматтарды сүйлөгөн адамдар, демек мына ушул адамдар акылсыз адамдар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жогоруда айткандай эле эң силердин жаманыңар деп айткан. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз адамдардын арасында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиске улай ал муаттауна ак нафан dedi. Алладина яалифун ва юаллифун dedi. Чындыгында адамдардын арасын жогордагыдай бөлүп жаргандар, жогордагыдай кылып жакын адамдардын арасын ажыраткандар эмес, тескерисинче өздөрү дагы бирөөгө жагымдуу болгон, сүйкүмдүү болгон, жана башкаларды дагы сүйдүрө алган, жана муаллафатул кулуб адамдардын жүрөктөрүн бири-бирине жакындаткан адамдар силердин эң жакшыларыңар деп айтты. Инна абгадакум илайя машшауна бин намима dedi. Чындыгында силердин эң жаманыңар ал ушак айкын таратып, элдин арасын аралап жүргөн ушактарды, ушакчылар деп айтты. Вал муфарриқуна байнал ахиб вал мультамисуна лил бурал айб. Чындыгында айыбы жок, эч кандай бир аны аныктабастан, тактабастан туруп, бирөөгө жала жапкан, бирөөгө тухмат кылган, айыптаган, аларга айып артып, айып таккан адамдар бул мага эң жаман, мени карымды келтире турган адамдар деп эскерткендигинде турат. Демек, сиз менен биз тил мына ушундай назик нерсе. Бирок жогорудагы сиз менен биз айтып аткан нерселердин бардыгы тилди канчалык абайлаган сайын сиз менен биз өзүбүздү эң бир жогорку адеп ахлакка көтөрө алганыбызга дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ишара кылып инна ахаббакум илайя ахсану ахасинукум ахлакан dedi. Силердин эң адеп ахлактууңар, мага сүйүктүүңөр, эң адеп ахлак кулк мүнөз ээси болгонуңар деп айтты. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадистеринде эмне деп айтты? Инни буисту утаммима макаримал ахлак dedi. Пайгамбарыбыздын пайгамбар болуп жиберилгөндө, пайгамбар болуп пайгамбарлык миссиясынын аткаруудагы диндеги эң чоң диндин 3/1 бөлүгү болгон адеп ахлакты толуктоо үчүн, балким адеп ахлактын туу чокусуна чыгаруу үчүн жиберилдим деп айтат. Демек, сиз менен биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар болуп жиберилүүсү сиз менен биздин адамдардын кулк мүнөз адеп ахлагын оңоп түздөп эң жогорку бийик деңгээлге жеткирүү үчүн. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыздын өзүн болсо Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Астаизу биллах иннака ла'ала хулукин азим. Чындыгында сен пайгамбарыбызды Аллах Таала айтат, өтө чоң улуу кулк мүнөз ээсисиң деп пайгамбарыбызды сүрөттөгөн. Пайгамбарыбыздын адеп ахлагы, кулк мүнөзү ошол пайгамбар болуп жиберилүүнүн диндин 3/1 бөлүгү болгон адеп ахлакты толук чагылдырып көргөзүп бере алган. Мына ошондуктан дагы Айша энебизден пайгамбарыбыз жөнүндө суралганда "Кейфа кана хулуқу?" Пайгамбарыбыздын адеп ахлагы, кулк мүнөзү кандай эле десе, "Кана хулуху Кур'ан." Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү тирүү басып жүргөн Кур'ан болчу деди. Демек, сиз менен биз ошол жогоруда сөз кылып баштагандай эле
бул сооптордун эң чоң апаты болгон, бул мин афатил лисан, тилдин эң чоң апаттарынан болгон бул гыйбат кылуу, бирөөнүн айыбын айтуу, бирөөнү жамандоо жана ван-намима, ушак айкында таркатуу, бирөөнүн арасында сөз жайылтуу. Демек, ислам шариятыбыздагы эң чоң оор күнөөлөрдүн бири. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.